Саламатсыздар урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздердин назарыңыздарда Sport Life көрсөтүүсү. Бүгүн сиздер менен Ош шаары жана Ош облусундагы футзал боюнча 1-лиганын 4-тур оюндарына назар салмакчыбыз. Өткөн ишембиде 1-лиганын оюнунда 1-жуптук Биримдик менен Динамо Ууду беттеши болду. Ош облустук ички иштер башкармалыгынын командасы буга чейинки оюндарда бир да жеңилбей, турнирлик жадвалда эң алдыда болсо, Биримдиктин абалы анчейин жакшы эмес. Тактап айтканда, буга чейинки 3 оюндун бирөөсүн утса, бирөөндө жеңилип, дагы биринде тең чыккан. Ал эми бүгүнкү беттешке кайта турган болсок, биринчи бөлүмдө эки команда бирдей оюн алып барды дегенге болот. Анткени голдор саны 2-2 жетип, биринчи тайм тең чыгуу менен аяктады. Ал эми экинчи таймда да Биримдик жеңүүгө болгон аракетин көрүп, атаандаштары менен тең тайлаша оюн өткөрүп жатты. Бирок экинчи бөлүктүн аяк ченинде УВД Динамо командасы дагы бир ирет гол жаратып, эсеп санын 5-4 жеткирди. Ош облустук ички иштер башкармасынын командасы 4-турду да жеңип, 1-лигада лидерлигин бекемдеп калды. Калыстардын чечими менен бул беттештин мыкты оюнчусу Сапар Мурзабаев эсептелди. Ал атаандаштардын дарбазасына 3 гол киргизген эле. Экинчи болуп ДЮСШ менен Сапат Глобал командалары кезгелишти. Балдардын жана өспүрүмдөрдүн спорт мектебинин атынан чыккан ДЮСШ командасы азырынча упай ала элек. Бул команда буга чейинки 3 оюнда тең жеңилүү ызасын тартып калышкан. Ал эми Сапат Глобал бул турнирге биринчи ирет кошулганына карабай, чемпионат башындагы көрсөткүчтөрү жаман эмес. Беттешке токтолсок, биринчи бөлүмдө эле Сапат Глобал демилгени колго алып, жигердүү оюн алып барып жатты. Оюн эсеби 3-1 болуп, биринчи тайм Сапат Глобалдын пайдасына чечилди. Экинчи бөлүк дагы биринчисинен анчейин айырмаланган жок. ДЮСШ бир гана гол киргизсе, Сапат Глобал эсепти 5-2 жеткирип, 4-турду жеңиш менен жыйынтыктады. Ал эми бул беттештин эң мыкты оюнчусу деп Сапат Глобалдын оюнчусу Аскаров аталды. Ал бир оюнда атаандаш дарбазасына 2 гол киргизип айырмаланды. Демек, 3-жуптук беттеш Sunrise менен Unitrust ортосунда болду. Өткөн турда Sunrise Сапат Глобалга утулган эле. Бул команданын атаандаштарына салыштырмалуу турнирлик жадвалдагы абалы анчейин дурус эмес. Анықтан бул жолку беттешин утуп чыгуу зарыл болчу. Анткени менен оюн такыр башканы көрсөттү. Unitrust бул жолку беттешин сапаттуураак көрсөтүп, биринчи бөлүктө эле 3 гол киргизе салды. Ага жооп катары Sunrise бир гана гол тебүүгө үлгүрдү. Beş
Ал эми экинчи бөлүктө Sunrise бир аз жанданып, голдор санын 3-кө жеткиргени менен ал учурда Unitrust дагы 3 гол киргизип, эсепти 6-3-кө жеткире салды. Ошентип 4-үнчү турдо Unitrust жеңиш менен жыйынтыктаса, Sunrise бул жолу да жеңилүүгө аргасыз болушту. Ал эми калыстар тобу беттештин эң мыкты оюнчусу Нурбек Акмурзаев деп тапты. Акмурзаев бул беттеште Sunrise дарбазасына 5 гол киргизип, 4-үнчү турдагы эң көп гол киргизген оюнчулардан болуп калды. Эми Валенсия ак жол командаларынын беттешине келели. Бул эки команданын турнирлик жадыбалдагы абалы анчейин айырмаланбайт. Валенсия 3 оюндун бирөөсүн жеңип, бирөөсүндө утулуп, биринде тең чыгуу менен 4 упай топтоп, 7-орунда болсо, ак жол атаандашынан бир аз гана алдыда баратат. Эми бул жолку беттешке кайта турган болсок, бүгүнкү оюнда деле ак жол лидерлигин көрсөтүп турду. Команда биринчи бөлүктө эле 4 гол киргизип, ишенимдүү алдыга чыкса, Валенсия ага 2 гол менен жооп берди. Экинчи бөлүктө болсо ак жол голдор санын 7-ке жеткирип койду. Ал учурда Валенсия араңдан зорго 1 гол киргизген эле. Ошентип 4-үнчү турда ак жолчулар жеңиш менен жыйынтыктаса, Валенсия жеңилүүгө аргасыз болду. Ал эми бул жолку беттештин мыкты оюнчусу деп Келдибек Талантбек уулу аталды. Келдибек 4-үнчү турда Валенсияга 5 гол киргизип, бул турдагы эң көп гол киргизген 2 футболчунун бири болуп калды. Биринчи лигадагы акыркы жуптук беттешке назар салалы. Бул жолу архитектура командасы Аравандан келген Эрке Кашкага туш келди. Өткөн жылдагы чемпионаттын финалисттери эсептелген Эрке Кашканын быйылкы жылдагы көрсөткүчү анчейин дурус эмес. Ал эми архитектура болсо өткөн жылга салыштырмалуу быйыл дымагы күч. Анткени буга чейинки оюндарын баарын жеңип, бирөөсүндө гана тең чыгышкан. Ал эми оюнга кайта турган болсок, архитекторлор биринчи бөлүмдө эле демилгени колго алып, ачык үстөмдүк көрсөтүп турушту. Команда биринчи бөлүмдө эле 3 гол киргизсе, Эрке Кашка ага бир гана гол менен жооп бере алды. Ал эми экинчи тайм архитектуранын үстөмдүгүндө өттү. Команда жыйынтыктоочу бөлүмдө дагы 4 гол киргизсе, Эрке Кашка ага жооп бере алган жок. Ошентип, архитектура 4-үнчү турдуда жеңиш менен жыйынтыктаса, Эрке Кашка быйылкы чемпионаттагы биринчи жеңилүү ызасын тартып алды. Ал эми калыстар тобу бул беттештин мыкты оюнчусу деп архитектурадан хет-трик кылган Азамат Абдумомуновду табышты. Ал эми бул турда Мирзапчастей командасы чемпионаттан чыгып кеткендиктен Жапалак командасына 3 упай ыйгарылды. Эми ар бир турда бирден команда атаандасыз калып, ал үчүн командага 3 упай белек болуп калмакчы. Эми 4-турдун жыйынтыгы менен турнирлик жадыбалда төмөндөгүдөй көрсөткүчтөр болду.
Динамо УВД 12 упай менен биринчи орунда бараткан болсо, архитектура экинчиге көтөрүлдү. Бул командада азырынча 10 упай бар. Юнитрас Акжол командалары 9 упай менен 3-4 орунда турган болсо, ал эми Эрке Кашка 7 орунга түшүп калды. Сапат Глобал 4 оюнда 6 упай чогултуп 6 орунда. Ал эми Валенсия, Санрайз биримдик командалары 4төн упай тотуп 7, 8, 9 орундарга жайгашты. Жапалак командасында дагы ушундай эле көрүнүш. Ал эми ДЮСШ командасында азырынча упай жок. Биз мына ушуну менен программаны жыйынтыктайбыз. Кийинки көрсөтүүдө жолугушканча сак саламатта туруңуздар.